Рыскелди Момбеков депутаттардын айлыгын 5000 сомго түшүрүү бул шылдың. Бул тууралуу депутат Коом пресс сайтына билдирди. Мындай мыйзам жөн гана шылдың. Айлыктарды 5000ге түшүрүп койсо депутат кантип иштейт? Азыр ишкерлер менен бандиттерде гана акча бар. Анда парламентке жалаң акчалуулар келиши керек болуп калат. Айрым депутаттарга $5000 айлык эмес, кээ бир эл өкүлдөрүнүн кошумча каражат тапчу булагы такыр жок. Эми элестет, депутаттын айлыгы жардамчыдан, шопуруңдан аз болсо. Депутаттык кызмат бул жогорку саясий кызмат. Демек азыркы алып жаткан айлыктарына татыктуу эле деп эсептейм. Бир эле президенттик аппарат 1 жылда 1,5 миллиард керек дейт. Ал эми парламент 750 000 сом короторун журналисттер айтып эле жүрүшөт. Кыскартууну ошол жактан башташ керек деди депутат. Булак Коом пресс. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия Кайрат Пиримбердиевдин наамдан ажыратууга негиз жок. Кыргызстанда президентке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун интернеттеги шоу программага байланыштуу эстрада ырчысы Кайрат Пиримбердиевди эмгек сиңирген артист наамынан ажыратуу тууралуу сунушуна жооп кайтарды. Бул тууралуу аталган комиссиянын катчысы Сманбекованын 18 январдагы жооп катында белгиленген. Документти президенттик аппарат таратты. Анда Сманбаева жазык кодексинин 64-беренесинде кызматтык абалын жана кызматта берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен кылмыш жасалган учурда атайын аскердик ардак наамынан жана дипломатиялык рангынан же класстык чининен ажыратуу каралганын эске салган. Ошондой эле оор же өзгөчө оор кылмыш жасалган учурда мамлекеттик сыйлыктардан ажыратууга болоорун билдирген. Ушул берененин негизинде аталган комиссия Кайрат Пиримбердиевди ардак наамынан ажыратууга мыйзамдуу негиз жок деген чечимге келген. Кайрат Пиримбердиев эмгек сиңирген артист наамын 2017 жылдын 20 ноябрында алган. Булак Азаттык. Кесепети кийин билинет. Кышында жеңил бут кийим кийгендерге арналган видео. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги кышында жеңил бут кийим кийип жүрүү бир катар ооруларга алып келерин эскертти. Видео мекеменин YouTube каналына жарыяланды. Министрлик кышында кеда, кроссовка, кээде туфли кийип алгандар бар экенин айтып, үшүп калуу бир нече убакыттан кийин өнөкөт илдеттерди пайда кылаарын билдирди. Биринчи кезекте дене чыйрыкканда иммунитет алсырайт. Экинчиден мурун, тамак, кулак сезгенип, отит, гайморит, ангинага алып келет. Мындан тышкары жыныстык дарттар, муун оорулары, радикулит, астрохондроз, ревматизм, неврит жана башкалар келип чыгышы ыктымал деп айтылат видеодо. Мындай ооруларды алдын алуу үчүн ным өтпөгөн, таманы калың, ичи жылуу бут кийимдерди кийиш керектиги кошумчаланды. Булак Дайлы Кейжи.